Рамазан айына жеткирген Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү, мактоолорду айтабыз, пайгамбарыбызга салам салаваттарды жолдойбуз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кадырман угарман жана көрөрман, төз эфирде куттуу орозо долбоору Насихат радиосунда жана Марва телеканалында старт алды. Бүгүн күнгө шаршемби, орозонун 7-күнү, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бул берекелүү күндөрдү жана түндөрдү пайдалуу өткөрүү ар бирибизге насип болсун. Рамазан айы кут береке толгон өзгөчө касиеттүү ай, саарлыгы менен, ооз ачуу менен, таравих намазы менен, куттуу кадыр түнү менен, айт майрам менен жана башка көптөгөн касиеттүү көрүнүштөрү менен бир жыл ичиндеги 12 айдын гүл тажысы катары айырмаланып турат. Ушул берекелүү айда студиябызга Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Мерим Сардыбаева устазаны чакырып отурабыз. Ооз ачканга саналуу гана убакыттар калды. Бул аралыкта устазадан пайдалуу насааттарын алып калганга аракет кылыңыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айыңыз куттуу болсун. Бирге болсун. Меримеже, пайгамбарыбыздын жору жолдоштору, тактап айтканда сахабалары Рамазан айына мындан 6 ай мурун чыны ыкыластуу ибадаттары менен көмүрүн таңгамын баштап, Рамазан айы бүткөн соң дагы 6 ай бою аны узатуу мандайында жашкан экен. Демек алардын бир жыл ичиндеги 12 айы Рамазандын руху менен өтчү дешет. Сиз дагы өмүрүңүздүн жарымынан көбүн илим алууга жана аны жеткирүү жолунда жүрөсүз. Сиз Рамазан айын кантип тосуп аласыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва hlul уqdatan min lisani yafqahu qawli. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга жана анын үй-бүлөсүнө, жана анын сахабаларына салам салаваттар болсун. Терең ыраазычылык билдирем. Мен ушул программага чакырганыңыздарга баарыңардын орозуңар кабыл болгон болсун. Аллахым кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Амин, амин. Ушул берекелүү айды татыктуу өткөргөнгө Аллахым насип кылган болсун. Кудайга шүгүр, биз бул орозону мен өзү 2006 жылы Кыргызстандан кетсек, 20 жылга чукул мекенден тышкарыда илим сапарында жүргөнбүз. Эми келип, бул биздин биринчи орозобуз. Кыргызстандагы канча жылдан бери, 2006 жылдан бери биринчи орозобуз болуп жатат. Кыргызстанда өткөргөн. Ошого чакыруулар көп болот экен, анан бир шаңдуу өтөт экен Кыргызстанда. Бир башкача бир атмосферада өтөт экен. Аябай адамдар активный болуп, жакшылык кылгандар дагы да көбүрөөк жакшылык кылып, ушундай шаңдуу башталды. Сизге жактыбы? Айырмасы эмнеде? Мекке шаарында дагы башка Иордания мамлекетинде дагы окуп келдиңиз. Аякта кандай өтөт Рамазан айы? Мекке шаарында Рамазан айы, билесиздер, орозонун фазилети, ошол орозодо умра кылгандын фазилети өзгөчө болгондуктан, ажылык кылган сыяктуу сооп болгондуктан, пайгамбар алейхиссалам менен умра кылган сыяктуу сооп болгондуктан, орозо айында ал жака умрачылар аябай көп келет. Анан орозо айында биз Меккеде окуп жүргөндө көчөгө чыкпаганга аракет кылат элек. Себеби ушунча мындай адам көп, пробка көп. Азыр Меккеде эле эмес, Кыргызстанда деле пробка болуп калыптыр орозо мезгилинде. Ал жактан биз көбүнчө эшикке чыкпаганга аракет кылат элек. Мечитке барсак дагы ушул үйдүн тегерегинде эле мечитке барат элек. Мисалы, Харам мечитине барабыз десек, Кабага барабыз десек, аябай пробкада калат элек да. Иорданияда дагы өзүнчө бир шаңдуу өтөт. Анан ар бир бардык эле арабтар болсо деле, ар биринин өздөрүнүн салттары бар. Иордания мамлекетинде дагы бир башкача бир атмосферада өтөт экен. Элдердин баары короолорун бизде жаңы жылда коздойбуз го, гирляндалар менен ошондой кылып коздошот экен. Кайсыныкы жакшыраак, кимдики жакшыраак, бир укмуш бир гирляндалар менен коздоп үйлөрүн ошондой кылып өткөрүшөт экен. Анан ал жакта дагы сабактар өткөрүлөт, ооз ачарлар болот. Анан көбүнчө бизде илимий болот эле да. Мисалы, бир жака ооз ачар болсо, ошол жерде сөзсүз сабак өтүлөт эле, Куран окулат эле, устазлар сүйлөп берет эле, ошондой болот эле. Бул жерде көп байкаган мага көбүнчө кайрымдуулук сыяктуу болот экен. Кайрымдуулук ишаралар болот экен. Баягы мүмкүнчүлүгү чектелүүлөргө ороз ачтыруу деген сыяктуу, жоолук салуу аз эме деген сыяктуу өткөрүлөт экен. Ал жакта көбүрөөк илимий болот эле да. Айырмачылык ошондой болуп жатат. Анан чакыруулар көп болот экен. Анан бир жака барсаң, бир
4-5 саат, 6 саатка чейин убакыт өтүп кетет экен. Мен ибадаттан калып калып атасыз. Калып калчудайым. Анан кече өзүмө чечим чыгардым элем, өзү марабаттыгынан кийин уже эч жака барбаймын деп. Жакшы, келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен жогоруда айтып өттүм, өмүрүңүздүн жарымынан көбүн илим жолуна жана аны жеткирүү жолунда жүрөсүз депчи. Илимге болгон байсалдуу сапар кандайча башталган? Илимге болгон сапарым ушу мектепти бүткөндө 2001-жылы мектепти бүтүргөм. Ошол жылы эле медресеге, Жаңы Жер, Манас аэропорту тарабында. Ошол жерде дарыгендердин медресеси бар, көптөрү билсе керек. Ошол жерде 1 жыл окудум. Ал жакта 1 жыл окугандан кийин аябай условиялар катуу, ким окуган болсо билет. Анан Ислам университетине тапшырдым. 2002-жылы экен. Ислам университетинде 2 жыл окуп, анан ал мезгилде Ислам университети институт эле. Анан өтө күчтүү эмес эле. Азыр өзүм ал ошол ровно 20 жылдан кийин 2002 тапшырсам, 2022 өзүм сабак берип атам да. Ортодо 20 жыл эмне болуп өткөнү аябай мындай тез убакыт өтүп кеткен бул дей сезилди. Көчө студент болсо, бүгүн мен ал жака устаза болуп сабак берип башка ракурстан отуруп калдым да, башка ракурстан деп тамашалап калам. 2 жыл ал жерде окудум. Анан ал мезгилде аябай окугубуз келип турган мезгил, жашпыз, илим алгыбыз келип турган мезгил. Анан Кыргыз Кувейт университетине которулуп кеткенмин. Ошо көбүрөөк илим алгым келип, көбүрөөк окугум келип, ал жерде окудум. 2006-жылы турмушка чыгып, анан Меккеге, Умул-Куро университетине ошол жерге кеттим. 2006-жылдан баштап ал жерде 2 жыл тил, араб тил, институт арабского языка для неносителей деп коет. Араб эместерге, чет элдиктерге. 2 жыл институт арабского языканы бүтүрдүм, араб тил институтун. Андан кийин шариат факультетине. Биз аябай сыймыктануу менен айтабыз. Чубак ажы окуган факультет. Чубак ажынын насааты менен, чубак ажынын таасири менен ошол чубак ажы окуган факультеттин өзүнө тапшырдык. Ал мезгилде кыргызстандык үй бүлөлөрдөн 3 эле үй бүлө бар болчу. Бири чубак ажы болсо, бири биз, бири дагы башка үй бүлө. Ал жерде бакалаврду фик жана усулу фик факультетин окудум 6 жыл. Андан кийин ошол эле факультеттин усулу фик багытында магистратурага кабыл болдум. Ал жерде магистратура окудум. Анан 2018-жылы биз Иордания мамлекетине, ушул Саудия менен эле чек аралаш болгон Иордания мамлекетине сапар алдык. Ал жерде бир Ханафи мазхабын жакшы өздөштүрүп, бар маалыматыбызга эле Ханафи мазхабын жакшы өздөштүрүп, бир 2 жылда, 1,5 жылда келебиз деген ниетибиз бар болчу. Бирок илимдин даамы, бир аз окусаң, мен эч нерсе көрсө билбей турбаймбы дагы эле деген сезим кайра-кайра келе берет да. Ошентип отуруп эле Иорданияда 5 жыл кантип өткөрүп койгонубузду билбей калыппыз. Быйыл келип отурабыз. Ал жерде дагы Ханафи фик факультетин 2-чи бакалаврын бүтүрдүм. Ханафи фик факультетин бүтүргөндөн кийин ал жерде дагы 2 магистратураны окудум. Бири Иордания университетинин магистратурасы болсо, экинчиси кайра эле Ханафи фик факультетинин бакалаврын бүтүргөндөн кийин ошол жерден кайра магистратурасына тапшырдым. Айтып отурсаңыз аябай көп, 15 жыл ошентип 15 жыл Мекке шаарында, 5 жылын кошсо 20 жыл. 20 жыл кетип калып турам. Машалла. Анан илим алуу бул илим жүн эле адамга жуга бербейт да. Ушул илим алууга дагы бир кыйынчылык болот да. Кыйналган күндөр болдубу? Сөзсүз. Мына үзүрүн эми көрүп атасыздар, бул туурасында айтып кетсеңиз. Аллах таала ушул мен ойлойм, мен турмушка чыгып ушул илим жолуна түшкөндөн бери, окугандан бери ойлоп көрсөк, мисалы, салыштырмалуу бизге окшоп эле ар кандай башка себептер менен сапарга чыгып кеткендер көп. Россияга ошол эле, же болбосо башка мамлекеттерге келди салыштырып ойлойм да. Аллах тааланын динин окугандыгы үчүн Аллах таала бизге жеңилдик берип, бир кадырын көтөрүп койду окшойт да. Биз мындай кыйналган жокпуз да. Кандай материальный тараптан десек болобу, ошол тарабынан биз мисалы кыйналган жокпуз. Албетте илимдин өзүнүн мындай оорчулугу болот. Бирок Кудайга шүгүр, жаш экенбиз ошол мезгилде. Ушуну бүтүрсөм, ушул окууну бүтүрсөм, кийинкисин окусам, андан кийинкисин окусам деп отуруп эле ушул Меккеде 3 балам төрөлдү. 3 балам дагы жалгыз. Жолдошум экөөбүз эле тарбиялап, мындай апаң жок,
балаң кармап турган эжең жок, сиңдиң жок, таянган эле бир эки кыргыз кошуналар. Ошентип ушул кыйынчылыктар болду ошол балалуу болгон мезгилде, ооруп калган мезгилде. Албетте өзүнүн кыйынчылыктары болуп атты, бирок ошол кыйынчылыктарды үзүрүн көргөндө унутуп калат экенсиң. Эсиңде деле калбайт экен ал кыйынчылык. Аял киши деле 9 ай баласын көтөрүп анан төрөгөндөн кийин кайра унутуп калат го канчалык кыйынчылыгы. Илим деле ошондой экен да. Анын үстүнөн Меккеде окуп жүргөндө мисалы умрачылар, зыяратчылар көп. Анан биз баары бир кыргызбыз да. Жолдошум келет, бүгүн 5 адам, бүгүн 7 адам, бүгүн 8 адам деп коноктосуп, окуу менен кошо коноктоскон эртеси эле экзамен. Бирок Кудайга шүгүр баягы Аллах Таала бекеринен баягы жаштыгыңды эмнеге короттуң, өмүрүңдү эмнеге короттуң деп суралган нерселердин бири болбосо керек да. Жаштык менен ошол мезгилди байкабай калат экенсиң. Мисалы азыр мен ошол условияларда окуй албасам керек да, баары бир жашым көтөрүлдү. Бирок ал мезгилде өтө тез, анан оңой эле, шаңдуу эле өтүп кетти да. Жакшы, ушул айда кандай ибадаттарды кылып калганга жетишибиз керек да? Бул ибадат, бул айда эми кантип өткөрүш керек, айдын фазилети, өзгөчөлүктөрү деп азыр каякты карабай эле баардыгы айтып жатат. Албетте аял кишиге ибадат кылуу эркек кишиге караганда кыйын. Эркек киши балким жай намазын алат дагы мечитке кетип калат, ошол жерде сааттап отурат, түнөйт, этикафын ошол жерде тосот. А бирок аял киши күнүмдүк тиричилиги орозодо эч жака кетип калбайт. Ошол эле жоопкерчилик, ошол эле балдар, ошол эле үй. Андыктан орозого чейин даярданыш керек да. Орозого чейин заготовкаларды кылып, жада калса туурачы нерселерди дагы заморозить этип, тоңутуп, орозодо бардык нерсени минимумга жеткириш үчүн, тамак жасоону болсун, үй жыйноону болсун. Бирок мен айымдарга көп мисалы айтып келем. Эң туура эмес нерседе бизде айт, эртең айт дегенде, акыркы 10 күндүктө, акыркы бир жуманы уборкага кетиребиз да. Ошонун баарын орозого чейин бүтүрүш керек. Орозодо аял заты өзүнө канткенде убакыт утам. Канткенде мен тамак жасоону, ошол эле үй жыйноону минимумга жеткиремин деген сыяктуу планын орозодон алдын түзүш керек деп ойлойм. Анан азыр деле кеч эмес, биринчи 10 күндүк жакшы амалды баардыгы баштайт экен, бирок улап кеткендер аз экен. Андыктан азыр дагы кеч эмес, убакытты өнөмдөп, бир жерлерден чакырса, мисалы ошол жерлерден отказ кылып, же барсаң 1 саат, ашып кетсе 1,5 саат, 2 саатта кайра кайта турган болуп, балдарды бир режимге салып, эртерээк жаткырып, эртерээк тургузуп, аял кишинин ушундай ролу чоң экен. Бала уктабай калса эле эртеси саарылыкка тура албай калат, мисалычы. Ал күнү бала кыйналып орозо кармайт, же кармай албай калат. Ошондуктан бир режим анан дисциплина. Ошондо башка ибадатка дагы убакыт калат го деп ойлойм. Аял кишилер өзгөчө таравих намазы боюнча көп суроолор болуп атат да. Муну сиз жакшы жооп берет болушуңуз керек. Бир устаздар 8 рекет оку десе, бир устаздар 20 рекет окуш керек деп атат да. Анан аял киши дагы үй тиричилигин жагына жогоруда айтып өттүңүз, үй тиричилиги менен алек болуп, аябай кеч дагы жатып калат дегендейчи. Негизи канча рекет окуса болот аял киши? Сөзсүз түрдө 20 рекет окуш керекпи? Бизде Ханафи мазхабында 20 рекет, Ханафи мазхабында 20 рекет, себеби ижма болгон нерсе бул. Ижма деген бул баягы бардык алымдар согласоваться этип, бардыгы бир күнгө келип, бир жыйынтыкка чыккан нерсе да. 20 рекет окулат негизинен. Анан бизде баягы туура эмес дагы түшүнүк бар экен да, куфтандан кийин эле окусам окуп калдым, окубасам окулбай калды деген сыяктуучу. Балким оз ачкандан кийин, бардыгын тарафикке кетиргенден кийин, үйдө эркек адамдарды аял киши бир аз жатып эс алып алсын. Бир аз жатып эс алып алгандан кийин туруп анан куфтан окуп, анан кийин таравih окуп, же бөлүп окуса деле болот. Ортосунда зикир кылып, Куран окуп, баягы өзүнө кандай ыңгайлуу болсо, багымдатка чейин окуп алса болот. Анан, конечно, 20 рекет биздин мазхабта. 20 рекет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи 8 рекет дагы окуду деген жерлер бар, бирок акыркысы Умар радыйаллаху анху бекиткенде, халифа таравихти 20 рекетке бекиткен да. Ошондуктан 20 рекет окулат. Жакшы, Рамазан айынын аяктагы Куран түшкөндүгү менен аяк. Куран жаттоо ар бирибиздин эле колубуздан келе берген иш эмес. Адатта бул айда каракелерибиздин колдору кошобойт, чындыгында таравих намазын окушат, хатым кылышат дейчи. Жогоруда биз эфирибизди кеч баштагандыктан ортодогу сюжеттерибизди бүгүнкү чыгарылыштарыбызга, кийинки чыгарылышка жылдырган калдык. Ошондуктан сизге суроо берейин. Бул
Куран боюнча, тажвид эрежелери боюнча дагы сабак берип келатасыз. Куранды канча убакытта адам өздөштүрүп окуп кете алат? Ар бир адамдын кабыл алуусу ар кандай. Биринчиден билебиз биз адамдын зээни ар түрдүү, кээ бирөө тез кабыл алса, кээ бирөө кечирээк кабыл алат, кээ бирөөнүкү зрительно жакшы иштейт, кээ бирөө угуп эле жаттап алат дегендей. Ар кимдин зээни ар кандай, бирок бул ыхласка, чын ыхластуулукка, анан ниетти жакшы койгондукка, анан албетте аракетке жараша нерсе деп ойлойм. Бул адамдын ыхласына жараша, анан кылган аракетине жараша 2 айда жаттагандар болот. Толугу менен, жөн окуш эмес. 3 айда жаттагандар болот. Жылда жаттагандар болот. Эң азын айттык да биз. Эң азын айттык. Ал эми жөнөкөй, эң жөнөкөй жаттабасак да жок дегенде туура окуш үчүн бир жумасына эгерде 3 күндөн бөлсө, жарым жылда натыйжа болуп баштайт. Жакшы, илим алуунун артыкчылыктары туурасында да айта кетсеңиз, биз кантип илим алышыбыз керек? Кандайча илим ала алабыз? Эмне кылышыбыз керек? Илим алыш үчүн. Аллах Таала айтат: "Астагфирулла, хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Баягы билгендер менен билбегендер теңби дейт да. Билген менен билбегендер бир даражадабы дейт. Албетте бир даражада эмес да. Аллах Таала ошо билгендердин, окугандардын, Аллах Тааланын динин жеткиргендердин кадыр баркын, даражасын бийик кылган. Андыктан илимди биз керек ойлойбуз, баягы эми илим алгандар, ошол жолго түшкөндөр гана илим алыш керек деп. Ар бир момун, мусулман адам, аял болсун, эркек болсун, мусулман адам илим алуусу парыз. Илим алуусу парыз. Бирок ар бир эле адам Меккеге чыгып, же болбосо Иорданияга барып окуп келиш керекпи? Бул кыйын. Андыктан ибадатың толук болгон деңгээлде илим алышың парыз. Мисалы, намаз сага парыз болдубу? Намаз окуу үчүн эмне керек? Гусул керек, даарат керек. Намаздын өкүмдөрүн билишиң керек. Орозо сага парыз болдубу? Демек, орозонун өкүмдөрүн билишиң керек. Ошого окшогон ибадатыңа байланыштуу нерсени эң эле жок дегенде билүүң парыз. Азыркы мезгилде аябай жеңилчиликтер көп, мисалы. Курстар бар, сабактарга барсаң болот, онлайн окусаң болот, мечиттерде сабактар болуп атат. Азыркы күндө бир мен окуй албадым, же болбосо мага илим жетпеди деген бир шылтоо же болбосо үзүр жок деп ойлойм. Жакшы, биз жогоруда айтып атпайбызбы? Жогоруда айтып кеттиңиз да, сиз дагычы окуш үчүн сөзсүз түрдө Меккеге барыш керек эмес, Египетке барыш эмес керек депчи. Анан мындай деген нерселер туулат да, мисалы, мен өз ишимди балким жакшы билишим мүмкүн. Сиз өз ишиңизди, Куранды, фык боюнча, диний маселелер боюнча аябай жакшы билишиңиз мүмкүн да. Бирок сиз билген маселени мен майын чыгарып аткара албашым мүмкүн да. Дагы бир башка мен техникалык, мен өзүмдүн чөйрөмдөгүн айтайын, техникалык оператор болот дейин да. Бирок ал илимге кызыгат, бирок ал операторлугун аябай мыкты билет, бирок Куранды окуй албайт. Бул кандайча болот да? Биз сөзсүз түрдө илим алып кетиш керек деген нерсе фарз болуп атпайбы? Бул туура ала албай калсак кандай болот дейм да? Бизге бардык кесиптер керек. Шарият ушундай мындай гибкий нерсе, бизге бардык кесиптер керек. Жалаң илим менен гана болуп калбастан бизге врачтар дагы керек, бизге компьютер адистери дагы керек, бизге мугалимдер дагы керек, бизге бардык адистер керек. Тескерисинче, эгерде биз үммөт бардыгыбыз чогулуп туруп, жалаң Куран, жалаң фик окуп, башка илимди албай койсок, биз күнөөкөр болобуз. Себеби башка адистер дагы керек бизге. Андыктан илим алганда ошон үчүн айтып атпаймынбы, ибадатың туура болгон деңгээлде. Канткенде даратың туура болот, канткенде гусулуң туура болот, канткенде Куранды, Аллах Тааланын сөзүн жок дегенде окуганды билесиң, сен аны тафсирлеп, же болбосо жанагындай грамматикасын чечмелеп этпесе дагы, бир аз деңгээлде болсо дагы илимий маалыматы сабатсыздыгы деп коебузбу, илимий маалыматы болуш керек. Өзүбүздүн деңгээлибизге жараша илим алып кетсек болот экен. Ооба, жакшы. Болот жана керек. Керек. Студиябызга келип майк бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мекендештерибизди Рамазан айы менен куттуктап өтүңүз, андан кийин эфирибизди жыйынтыктайлы.
Аллах Таалам бардык кылган ибадаттарыбызды кабыл кылган болсун, кемчиликсиз кылган болсун. Аллахым биздин жерибизге, элибизге тынчтык берсин, береке берсин. Тынчтык жана ушундай бейпилдик бул эң чоң неаматтардын бири. Канча деген кошуна мамлекеттер же болбосо көрүп жатабыз. Эгерде эркиндик болбосо, тынчтык болбосо кандай кыйын. Ошого шүгүр кылуучулардан бололу. Аллах Таала айтат, эгерде шүгүр кылсаң, ошол неаматты да кошуп берем дейт. Шүгүр кылуучулардан бололу. Кармаган оразаларыбыз кабыл болсун, кемчиликсиз болсун, жана эгерде биз ала турган илимибиз биздин дүйнөбүзгө жана акыретибизге пайдалуу илимдерден болсун. Ушу менен жыйынтыктамакчымын. Кимде кандай дуа тилек болгон болсо, Аллах Таала жакшыраак билүүчү кабыл кылган болсун. Айтылган каалоо тилектериңиздин баары орундалсын, сиздин дагы кармаган орозоңуз кабыл болсун. Кадырман угарман жана көрөрман, сиздердин дагы кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Марва телеканалы жана Насыйкат радиосу өз берүүлөрүн андан ары уламакчы. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфир аркылуу амандашканча, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.